ар бир аткан таң бардыгыбызга жакшылык, ырыскы алып келсин деген аруу тилегибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз, кадырман замандаш. Бүгүн бизде таң эрте биздин студиябыз конокторго толуп турат. Негизи бүгүн биз таңкы эфирибизди болгондо дагы эң алгачкы конокторубузду шаңдуу коноктор менен баштамакпыз, бирок жашоо шарт, турмуштагы көйгөйлөр дагы болуп турат. Анан биз регион телеканалы кээ бирде мына ушундай жашоочулардын кайрылууларын же болбосо даттанууларын, алардын көйгөйлөрүн чечүүдө өз салымыбызды кошууга аракет жасап келебиз. Бүгүн дагы атайын студияга конокторубуз суранып келген. Кимдер келди деп турган болсоңуздар, бүгүн бизде конокто Рухий Мурас конушунун тургундары жер тилкеси боюнча өздөрүнүн көйгөйлөрү чыгып жаткан экен. Мына ошондуктан бүгүн бизге конокко келди. Кандай көйгөйлөрү бар, жер тилке боюнча кандай маселелер чечилбей жатат, алдыда талкуу кылабыз. Бүгүн бизде конокто Рухий Мурас конушунун жашоочулары Жайнагүл Калчаева, Дамира Осмонова, Максат Картанов, Мээрим Жумалиева, ошондой эле квартал башчысы Гүлнара Сабрынова бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиздер. Эми эң алгач эле ушул Рухий Мурас конушу жөнүндө кыскача айтып бериңиз, анан сиздердин көйгөй дуалы. Макул. Саламатсыздарбы? Мен айткым келип атат, бул 2005-жылы баягы жерге муктаж болгон адамдар мамлекеттен ушу жер бериңиз деп суранган нерседен улам келип чыгып, ушу көп адамдар жер алышат да. Ошонун ичинде биз дагы Октябрьский райондон Рухий Мурас конушунан 2005-жылы 220 постановлениянын негизинде мынакей ушундай мыйзам чегинде решенияларды алдык, чечимдерди алганбыз. Анан кийин биздики 220 постановление болсо, жаныбызда кошуна мурун Жан Кыргызстан эле да алардын аты. Алар 90 постановление менен 2006-жылы алып атышат да чечимди. Ошондон бери көйгөйлөр жаралып кеткен да. Азыркы учурда кандай болуп атат? Мынакей келген тургундар ошо биринин үстүнө бири минишип калды деп атпайбы? Ошол себептен баягы соттошуп, биринин үйүн бири түртөп тургандай бир абдан бир татаал бир нерсеге туш келип калышты да. Акыбалдары начар болуп, күндө баягы мэрия бар, архитектура бар, көп иштер чечилбей келатат. Жер тилкелер жылып кеттиби же жер тилкелер жоголуп кеттиби же бир тилке эки кишиге сатылып кеттиби? Эмне үчүн бири-бириңиздерди ушул жерде отурган кишилер бири-бириңиздерди сотко беришиңиздер керек болуп аткан экен да. Эмне болду өзү? Эми бул жерде ар кандай жазып, ар кандай болуп атат да. Кээ бирлерибиз, мисалы үчүн биз колубузда мындай чечимдерибиз туруп, чечимди беришти бизге, биз өзүбүз каяктан жазабыз муну, мынакей бул оригиналдар да. Анан кийин муну деген бизге берди дагы, ошо кезде баягы неме болуп калып атат да, аркы Аламидин районуна кирип калып атабыз да. Архитектура чийген аны, Бишкеклав архитектурасы. Ошол эле решенияны акимчилик өздөрү берип атат. Ошол себептен биз, мисалы үчүн, эмгичекте чекте ошол жерибизди ала албай, жерибизге жетпей 20 жылдан бери жүрөбүз да. Ал эми калгандары болсо ар кандай дегеним, биринин үстүнө бири минип калган, жанагы ошо кездеги 90 постановление 220-жылдын ортосунда бир сызык бар болчу да, экөөнүн ортосунда. Ошондо мисалы 90 постановление бери жакка кирип калып атат. Ошол себептен кээ бир жерлерде ЖЖСтин туура эмес ошо кездеги бөлгөндөрү да, кээ бирине 4 соттукты бербей 4-11, 4-41, кээ бирлери болсо өздөрү кирип алгандар болду да ал учурда. Ошондон дагы бир көйгөй жаралып келген учурлар бар да. Эми жашоочулардан угалы. Уруксат берсеңиздер, мен да кичине кошуп кетейин. Саламатсыздарбы да бир жолу. Биз ушу 7-көчөнүн, Рухий Мурас 7-көчөнүн тургундары болобуз. Ошол биз азыркы биздин көйгөй бул 2018-жылдан бери уланып келет. 2018-жылга чейин тынч эле жашап жүргөнбүз. Биз вообще ал үйдү салганда эмеспиз, биз сатып алганбыз да, даярдуу үй сатып алганбыз. Тынч эле жашап турганбыз. Анан жаныбыздагы кошунабыз соттошуп баштады бирөө менен. Соттошкондо бирок ал жер на стыке двух границ болуп калган экен да. Ошол менин кошунамдын ар жагы Жан Кыргызстан конушу болгон экен. Биз болсо бер жагы Рухий Мурас конушу болгон экенбиз. 2010-жылга чейин бөлөк-бөлөк болуп туруп эле, как эки мамлекетте болгон экен да. Границалар болуш керек экен, арк менен бөлүнүш керек экен. Бирок анын баары эмнегедир болгон эмес экен. Ал норманын баары соблюдация этилген эмес экен. Эки жагы тең эки конуш болуп туруп эле анан 2010-жылы кош койгон экен. Ошондон баштап ана проблемалардын баары башталат бизде.
баягы 2014 эмес, жок 2018 жылга чейин кээ бир адамдар документи колунда, бирок жери жок эле жүрө берген экен. Анан ошо 2018 жылы мен кошунама келип айтат экен, бул менин жерим депчи. Анан кандайча сенин жериң, бул менин жерим деп экөө баягы соттошуп башташат. Сот башталганда комиссия келет 2018 жылы. Комиссия келип туруп, бизде мына Кобуста даже комиссиянын чечими бар. Ал участок кошунам өзүнүн ордунда эле турат деп чечим чыгарып берген экен, жазып архитектура жазып берген. Комиссионный выездде, что 441 участок өзүнүн ордунда турат деген. Анткени линия болуш керек да, любой жерде, мисалы үчүн мондай линия болот да. Генплан боюнча моментип мына бул участоктун жанында бул участок болуш керек, карама каршысы кайсы болуш керек, түндүк түштүк тарабы кайсы болуш керек деген кагаздарды бергенде ошондо тастыктап берген да, ордунда эле турат деп. Бирок 2019 жылы дагы бир комиссия келип туруп, жок ордунда эмес. Булардыкы баары тең смещение болуп кеткен деп койгон да. Ошондон баштап эле биздики ызычуу. Бир участокка дейт, жылышыңар керек дейт да. То есть баарыңар бири-бириңерди 13 үйбүз да, негизи көчөнү Горькийден баштап, Анкарадан баштап кошунам үйүнө чейин 13 үйбүз. Ал мени сотко берип, мен кошунамды сотко беришим керек, ал аны сотко бериш керек да. Ошо үйлөрдүн баарын эле снос кылып эле бир участок өйдө жылышыбыз керек экен да. Соттордун чечимдери эми биз көп юристтер менен дагы консультация кылдык. Негизи айтты, бул соттун чечими туура эмес. Анткени себеби бул жерди силер өзүңөр захват кылып алып болгон жоксуңар. Бул мамлекет тарабынан берилген жер участоктору. Аны сиздер деген ал кошуна негизи сот мэриянын обязут этиш керек болчу депчи. Анткени ал кишинин колунда кагазы бар, документтери бар, бирок жери жок. Эмне себептен андай болгон? Ал мамлекет тарабынан, значит, барып туруп жерди көрбөй туруп эле жөнүнө документ жазып берип коюшкан. Выдача документов без проверки деген деп коет да. Ошондой болгон деп көп жерлерге барып консультация кылсак, бул сот тарабынан кеткен туура эмес чечим деп айтышты да бизгечи. Анан ошон үчүн элдердин баарын азыр ызычуу кылып атат. Анан мен өзүм лично соттон сурадым да. Ошондо мен эмне кошунамды сотко беришим керекпи? Ал кошунасын сотко беришпи? Ооба, ошентип бере бергиле да, снос кылгыла да, бир участок өйдө жылгыла деди да. Ар бир үй жылыш керек, өйдө ар бир үй, бири-бирибизди 13 үй жылып отуруп аяккысы талаада калыш керек экен да. Аяккысы дейт, ошо бир участок өйдө жагыңарда бош бар экен, архитектура айтты дейт. Ошо жерге жылсын дейт да. Анан эми бул биз айттык, эми бул илгеркидей боз үй болсо бир жөн ары бери чогултуп туруп эле өйдө жылып кетет элек да. Анан эми бул уже кээ бир адамдар 18-20 жылда үйлөрдү салган адамдар бар да. Анан мен айттым, мен кошунамды кантип сотко берем? Ал өзү ушу негизи ата энемде эле болгон адамдар болсо, анан мен ал кошунамды негизи кантип уже дитим барат ошентип сотко бергенге, андайга болбойт го. Бир башка чечимдери барбы десек, ошо единственный анда барып туруп мэрияга кайрыласыңар, кошуналар барып туруп, анан ошол жерден эмне чечим алсаңар ошол менен гана чечилет деди. Анан 2023 жылы 17 декабрда Айбек Жанышбековичке бардык, шаардын мэрине. Барсак, ал киши түшүнүү менен кабыл алды. Биз баарыбыз кошуналар кайрылуу жасадык, ушундай болуп атат. Азыр 12-13 үйдүн баары тең түртүлүп, алдыга жылгыла деп атат. Андан көрө ошол кишиге эле ошол баштагы бош участокту берип койбойсуздарбы? Ошондой элекчи болот го десек, ал киши түшүнүү менен кабыл алды да, айтты да, баарына тең 30 күндүн ичинде архитектурага задание берди, ДЖСке, акимиятка задание берди, өзүнүн жардамчыларына задание берди, 30 күн убакыт берем, ошонун ичинде бүтүргүлө деп. Бирок тилекке каршы биз кайтадан Айбек Жанышбековичке кире албай койдук, анткени повторный прием деп бизди вообще жазып, канча жолу кайрылуу да жазадык, замдар алып эле кире албай атабыз да. Анан 1 жыл 2,5 ай өттү андан беричи. Бирок до сих пор эле чоюлуп чечилбей келет да. Анан баардык иштин баары эле ушу глав архитектурага келгенде эле токтоп калат да. Эми квартал башчысынан сурайлы. Сиз дагы толуктап айтып бериңиз. Бул жерде 220-токтом менен эми 2005 жылы чыккан. Атеги жаныбыздагы Жаңы Кыргызстан деген 90 постановление менен 2006 жылы чыккан. Анан булар соттошуп баштаганда мен аларга туура көрсөтүп бергем, уже 2010 жылы кошулгандан кийин мен ошол жерде 2010 жылдан бери мыйзамдуу иштейм да. Анан түшүндүрсөк, алар укпай эле картаны деген жылдырыштырып туруп, анан буларды сотко бергенде булар ошону жеңилип калган. Ошондон бери мына бул постановление алганыбызга мына 20 жыл болду экен. 20 жылдан бери канчалаган биз эле эмес, канчалаган Бишкек шаары боюнча конуштар бар, ошол конуштардын баардыгын азыркы учурда смещение, орун алмашып калган, жылышып кеткен деп канчаларын кошуна эмеле конуштардын баардыгын кыйнап келет. Эгерде бул деген чечилип эле калган, мэр айтты, вице-мэр бүт баары келишип, өздөрү ордунан текшерип бүт эле чечилген эле жумушту мына ылдый жактагылар эле кайра эле улам эле жума сайын келишет дагы, комиссия кылат,
ар бир жума келген сайын госрегистрден, архитектурадан, ЖЖ, тияк бияктардан бирден өкүл балдарды жиберет. Алар келет да кышыбы, жайыбы, күндүн ысыгы, суугу жүрөбү санкциялар бир көчөдө элечи. Ошону деген чечип койгонго болбойбу? Канча жыл өттү. Ушуну биз даже кече эле ошону текшерип чыктык. 10 чакты бала келип, бүт ар бир үйгө кирип, ар бир үйдүн кызыл китеби. Эмне үчүн ошону түшүнүшпөйт да? Смещение деген эмени кайдан ойлоп табышты? Бул деген мурун эле по факту жашап атышат да. Мурун эле эмне көчөдө жүргөн киши эле көрсөтүп койду, сен могу жерге жашагын, ушул жерге тааныңды сал деп. Демек бул ошол учурдагы мамлекеттик ишканалардын кетирген катасыбы же бир жер тилкени эки кишиге сатып жаткан жеке жактар күнөөлүү болуп атабы? Андайлар да болгон. 90-чы постановление деп, бул бизден кийин бир жылдан кийин чыккан. Аларда смещение эмеле биринин үстүнө бири отуруп калгандар болгон. Бирөөнү кызыл китеп, бирөө жер алган, бирөө деген үй салып алган. Ошентип алардан 130 канча болчу, анын баары бүтүп, азыр бир 10 чактысы амиссияга туш келди. Бирок ошолор дагы тех паспорт алды, бүт баарын алды. Эми кызыл китепке келгенде смещение деп ордунан жылбай турат. Бул смещение мындай кылып коюшканда, мына 220-чы токтом деп атабы, мына бул элелер бөлгөндөр. Октябрьский райондан ДЖС законный түрдө законниктен бөлүп беришкен да, мына бул жерде мен урматтуу Камчы Кыдыршаевич менен Садыр Жапаров неме берип коюн да, кайрылуу жасап коюн ушул жерден ана түз эфирден байланыштуу. Бул соттордун кызыкчылыгы ойноп койгон да бул жерде. Ачык айтканда мына көрүп турсаңыз, мына бул жерде 441, бул жерде деген 409, 410, 438, 348, 3 участок самым деле жок да. Бул жерде жок да, документтери бирок жер жетпей калган да. Жер бөлбөй калган. Анан мына мына көрүп атасызбы, мына 441 участок бул булардын кошунасы. Законный отурат бул жерде. Анан сот деген келгенде, мындай мен угушумча, мен сага тыйын берсең, мен сенин участогуңду отургузуп берем деп туруп, ага тыйын, сот тыйын алганбы, 409-ту бул жерге алып келип отургузуп туруп, сенин участогуң мына. Сен бул жерге жылышың керек экен деп. 41-чи жер тилкеге 409-ду отургузуп коюп атат да. Бул жок да, самым деле жок болчу. Булар квартальный эже айткан экен, бул чыр участок алба деп. Анан мен талаада калам деп болбой эле сатып алып, анан нагыланан кайра кирип атат да. Пайдаланып кеткен болуп атат бул. Муну сот коюп атат. Мына өзүнүн орду бул 441. Азыр барсаңыз деле Баратаз сыртында илгерки эски жакшы турат 441 участок деп. Бирок сот 409 деп суга чыгарып берип койду дагы. Анан бул мээримди сенин участогуң бул экен деп чыгарып коюп атпайбы? Бул самым деле бул 2005-жылы законный түрдө бөлүнгөн. А буягы 2006-жылы бөлүнгөн захват менен. Анан законный түрдөн берилген жер туурабы же захват менен алган туурабы? Демек сиздер азыр демек ушундай болот да. Акимчиликке, мэрияга кайрылып атасыздар. Сиздердин көчөдө бош жер тилкеси бар. Өйдө жакта бар. Ылдый жагында бар. 13 кошуна бири-бирин сотко бербей эле ошол жер тилкени кимге бериш керек? Мына ушул 409-га берип койсончу. 409-чу Пожалуйста, ошого берип койсоң чыгыбыз жок. Сотко берсе болот да, бул жерде. Мына бирөө турат. Бирөө турат. 409-чу участоктун ээси, жер тилкенин ээси тамы жок эле жөн эле жерин таппай калды. Жерин таппай калып анан сот менен сүйлөшүп анан мунун жерине отуруп алып атпайбы? Бул жерге келип атпайбы? Анан бул мурга жылдырып коюп атпайбы? Самым деле бул жерге жылдырганга соттун акысы жок эле да. Сот чыгарада сураш керек эле да. Сиз ким тарап деле жерди, же ким бөлдү эле? Ошол чынбы? Дешке анан көрдүңүзбү, бул буга келип келгенде капталындагы жерлерде туура эмес болуп калат уже. Бул буга келгенде бул вообще бүт жылыш керек болуп калат. Дана Рухимраж бүт негизинен госрегистр. Бул жерде архитектуранын деле күнөөсү жок, госрегистрдин деле күнөөсү жок. Госрегистр туура билет, бул жерде сот гана бир фальшивый документ менен кызыкчылык үчүн ойноп койгон да бул жерде. болгондо да берип коймуш. Жок, баары бир мындай болуш керек, негизи жазгыл мындай болуш керек да. 409-га кызыл китепти бериш үчүн биринчиден госрегистрдагы өздөрү тастыктап тактап чыгыш керек. Тастыктап өздөрү ал жерде ордунан ченеп көрүп туруп, анан кийин туура экен деп анан кызыл китеп берилет. Ошол кезде ошол жөн эле берилип калган нерсе да. Бул соттун кызыкчылыгы, жеке кызыкчылыгы ойноп койгон жерде, бул жерде акча ойноп койсо керек да, мен например ушундай да. Туруп эле госрегистр кызыл китеп берип койду да. Госрегистр ошол учурда келип, ордун баары жок деп караганда, анда деген мындай көйгөй болбойт эле да уже. Анан азыр сиздер айтып жатасыздар да, ошол бош жер тилке бар, бирок маселе жаралып атат деп. Кандай маселе болот? Эмне үчүн ошол бош жер тилкени ала албай атасыздар? Бул ушул жылга чейин, бул 2024-жылы
корректура дегенге уруксат ага чейин бул көйгөйлөр күндө эртең болуп эле чечилбей келген. Азыркы учурда 2024-жылы август айында рухсат берилген корректура кылганга деп. Ал корректура деген ошол жерден бош жерге коюп бергенге укугу бар да. Бирок ошону азыркы учурда кылбай, бири-бирине шылташып, кийим эми аягына келгенде смещение, а смещениени оңдош үчүн топо эме кылыш керек экен, жана дрон менен анысын барындыса Бул жерде эч кандай смещение жок. Бир топ көптөгөн акчалар болот экен. Аны ким төлөйт? Ушундай заказчик жок деп эми акимиятка аягында келип токтодук. А бирок эми акимияттагы менин немем жок деп ушул учурда ушундай көйгөйлөр болуп атат да. Ошондуктан биз ушу сиздердин телевиденияга келип тиги Садыр Нуркожоевичтан тиги Кырышаевичтен калыстык менен бизге жардам бериңиздерди суранып келгенбиз да. Ошо көп деле эме эмес, бирок ушундай кичинекей болсо дагы ошол көйгөй чечилбейдигине биз аябай канча жылдан бери 20 жыл болупту да. 20 жылдан кийин келип анан сен туура эмес отуруп алыпсыңар. Бул жерде 409 болмок экен, сен жыл муну кошунаңды сотко бер деп чыгарып койгондо сотто деле бет жок экен да. 20 жылдан бери кызыл китебиңиздер бар. Жакшынакай жашап атсак келип анан жаткан үйлөр. Ошо кезде дагы бул немени ким чийген 409-ту мооларды карабай туруп кандайча чийип калды. Же ар жактагылар бери смещение кылып кирип кетти. Ушундай да. Демек муну акимчилик мына мамлекеттин атынан алынган чечим да. Ошол себептен азыркы учурда бизге жардам бериш керек. Акимчилик да жардам бериш керек бизге. Туура эмес ошол жерде решение чыгып калган үчүн. Госрегистр да жардам бериш керек, архитектура да жардам бериш керек. Ар бери футбол тептирип, ар бери тепкилеген ордуна алар ошонун кандай чечүү жагын сөзсүз түрдө караш керек. Азыр эми бул маселе макул. Бул үчөөнү участок бериш керек да, мындай үчөөнүтөн кызыл китеп бар. Бирок өкмөт бериш керек да. Жер жок. Кандайча жок, алардын жери жок болгондо бул жерде атайын дополнительный ошолду бериш керек болчу да. Ошону бери 409-ту жана корректировка менен эле бери которуп койсо, ошондо бул чечилет. Ошондо бүт маселе чечилген турат. Жер да турат да. Бирок азыр жерди бербейбиз деп турганын ал жака эми эмне кылабыз деп атат? Сквер кылабыз, парк кылабыз дейт. Эми мындайда биздин оюбуздагычы. Сквер үчүн аябай чоң жер да жер. Сквер деген конечно ал жакшы нерсе. Бирок деген элдердин көйгөйлөрү ушинтип турса, колунда документтер туруп, кызылдай акчага сатып алышып, анан кийин көздөрүнүн жашы көл болуп ыйлап турса, проблемалардан проблема проблемах болуп атса, анан эми ал жерде жүздөгөн кишинин проблемасы эмес, ашып баратса бир 10 чакты кишинин проблемасы да. Анан эми жер позволяет аны, мына канча 1,5 жылдан бери корректировка кылышты, ал жердин баарын чийишти, определять этишти, канча участок бош экенин мына деп өзүбүз барып схемасында көрдүк. Участок жок болсо айла жок эле. Бирок участок бар болуп атпайбы? Анан элдин проблемасын чечип берип койсо, бош участоктор бар болсо, ошо менен элди проблемасы чечилип, оңой эле жол менен чечилчү нерсени жөн эле усложнять этип эле анан тигини муну деп эле анан ишенсеңиз мына 1 жыл 2 айдан бери мына каждый четверг самсалап эле мэриянын астында жүрөбүз да. Тынбайбыз, бир да четверг калтырбайбыз, четверг приемный күн эмеде Азамат Кадыровичте ошо жерде эле жүрөм да, ишенсеңизчи. Анан архитектурада, анан уже принимать этишпейт дагы да, архитектурага барсаң вообще принимать этишпейт. Рухим рас дегенде эле жок деп коюшат руководстволорчу. Анан кийин ушинтип бар мына айтып атабыз. Анан мисалы үчүн Азамат Кадырович тапшырма берип эле атат. Ал киши деле айтып атат, ай бүтүрсөңөр боло, элдин ушу проблемасын чечип берсеңер боло. Анткени ал өзү непосредственно мону жаза деп айта албайт да. Тигилерди службаларын ушка бирок службалары иштебей жатат да. Мисалы үчүн ал келген сайын эле урушуп да айтат, жакшы да айтат, ай мону бүтүрбөйсүңөр, уже канча убакыт болуп атат, 1 жылдан ашты уже, бизге 1 ай эле берилди эле десе эле, анан андай болуп атат, анан мындай болуп атат, анан тигил, анан комиссия уже калп айтпаса 10 жолу чыгышты уже. Ошол 13 кошуна бири-бирин сотко бербей, тынч жер тилкесин, бир жер тилкени бөлүп берүү үчүн канча жер аянты керек өзү? 4 соток. Болгону 4 соток. Бир кишинин решениясы бар. Анан ошол менен бирге мынакей азыр айтып өтүштү да. Жанагындай болуп 10 киши биринин үстүнө бирге минип калды дегенчи, бул шаар боюнча ушундай кылып салышты да. Мындай болгон эмес. Бир 2 жыл, 3 жыл болуп кетти. Смещение деген шаар боюнча
татаалдаштырып салды десек болот архитектурачы, эң негизгиси. Анан дагы бир нерсе, дагы айта кетейин, айтып атпайсызбы, ал жерде аргыл депчи. Мынакей мисал үчүн дагы бир көйгөй маселе мындай бар да. Мисал үчүн биз кызыл китеп алдык. Ой, тиги решение, чечимдерди алдык. Чечимдерди алып эле барып кызыл китеп алалы десек, Аламедин территориясына түшүп калыптырбыз да. Кызыл китеп ала албайбыз. Анан ошо 44 гектар дегенге да мындай жаныбызда алар биз анклав шаар артка жылып, алар астыда турушат да Аламединский район. Ошол боюнча биз кызыл китепке жүгүрүп эле жүрөбүз. Анан шаарга өтүп кеткенден кийин деп жүрдүк. Бирок алар кызыл китепти өздөрү чыгарып алды Аламединский район. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жеттир. Ар бириңиздер кыска кайрылуу жасап алыңыздар. Анткени бизде кийинки конокторубуз дагы бар да. Мынарекини мен чыга калайчы аягына чейин. Себеби биз азыр кандай болуп атат? Баардык соттун чечими, мына жерде чечим, мынакей градостроительный заключение, немелики архитектуралык бүт бар тең бар, бирок биз азыр кыйналып келүүдөбүз да, ушунубузду кантип чечебиз деген адамдар дагы бар да. Ошол себептен урматтуу президент Садыр Жапаровка кайрылабыз, ошондой эле Камчыбек Кыдыршевичке кайрылабыз. Мындай мүмкүнчүлүк берген сиздерге абдан чоң рахмат да. Эми биз ошону кайрылганыбыз, бизге окшогон мыйзам чегиндеги адамдар дагы кыйналып калганыбыз абдан кыйын болуп атат. 20 жылдан бери көйгөйүбүз чечилбей келип атат. Ошого жардам бериңиздерчи деп биз абдан терең ыраазычылык берет элек, жардам берсеңиздер. Мен да кичине кошуп кетсем болот. Дамир эже сүйлөп Мен дагы ошол Руфим Мурас жашоочусу катары ошол жерде уже 20 жылдан бери жер алып, мыйзам чегинде алынган ал жер. Мыйзам чегинде кадимкидей бөлүнүп берген жер болчу. Мен ошондон бери жаша өкүл катары, андан кийин көп үйлөр сатылып, көп билишпейт. А мен ал жерди жакшы билем да, кандай экенинчи. Биз эч кандай жылган жокпуз, эч кандай смещение жок. 20 жылдан бери жакшынакай жашап, жакшынакай үйүбүздү сатына быйыл, мен өзүм лично үйдү быйыл бүттүк 20 жылдан беричи. Эми мына жашайбыз деп баштаганда бузуш керек, сотко бериш керек. Бириңерден 20 жылдан бери кайда жүрдү ал? Ошол жанагы биздин көйгөйүбүздү сиздерден көптөн көп өтүнөбүз. Камчыбек Кыдыршевич жана урматтуу президент ушул биздин маселебизди туура жагына чечип бергенге сиздерден көмөк көрсөтөт деген ойдо келип отурабыз биз сиздерге. Квартал башчысы катары кайрылуу жасабыңыз. Ушул сиздерге рахмат. Анан Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршевичке тоже рахматымды айткым келет. Анткени деген бул ушунча жылга чейин 20-30 жылдан бери захватын баскынчылык менен алган канчалаган адамдар жерлерин мыйзамдаштырып алып, алдыңкы алгандар кызыл китеп алышты. Чоң рахмат. Бирок кийинки алгандар, кийинки тех паспорттарын колдоруна кармап алып, ушу смещениянын айынан токтоп калып атат да. Эми ошол аягында сурагым, баарына рахмат, ушундай жашоого келип элдер деген мыйзамдаштырып алгандарга. Бирок ушул смещенияны, ушу кийинки закондорду ушуну карап, кайрадан карап, ушу адамдарга канчалаган адамдар ыйлап жүрөт, ошолорго жардам беришинде, калыстык менен жардам беришин сурап элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршевич, сиздерге дагы бир жолу кайрылып кетейин деп чечтик. Ошо кошуналарыбыздын атынан баары тилекке каршы батышкан жок бул жака. Биздин ошо көйгөйүбүз азыр 13 үйдүн проблемасы ошол азыр жолдун башындагы эле бир бош участокты жанагы соттошуп аткан кишиге бөлүп берип эле ушу биздин проблемабызды чечип берсе деген өтүнүч. Анткени себеби баягы элдер бири-бирин соттошуп, кошуналар бири-бири менен ызы чуу болуп, соттошуп, снос болуп, ошончо үйдүн баары 20 жылдап салынган үйдүн баары талкаланган турат да. Анан ошону чечип берсеңиздер деп өтүнүп кетет элек. Анткени комиссия менен 10 чакты жолу келишип туруп, баары ордунда экен деп келет деле, бирок кагаз түрүндө жазып беришпейт да. Ордунда экенин кагаз түрүндө жазып беришпейт. Көрүшөт, баары ордунда турат, эч кандай смещение жок, баары тең законно турганын көрүшөт дагы эле, бирок ошону жазып официально жазып бербей жатышат да бизге. Анан ошону ОЗЕК түрүндө айтышат, билишет, көрүшөт. Документалдуу түрдө берилбей жатат. Түрүндө жазып бергиле. Ушул ордунда турат үйлөрдө жазып Максат мырза дагы. Мен деле ушул бир гана сураныш мэриядан эле өтүнөт элем да, ушул эки участокты эле аягында отургузуп берип койсо эле бул элдин көйгөйү чечилип эле жакшынакай жашап калмакпыз да. Өтүнүшүм мэриядан эле. Сиздерге да терең ыраазычылык. Эми мына ушул Руфим Мурас конушунун жашоочуларынын
көйгөйү жакшы жакка чечилсин, жетекчилерге ушул кайрылууңуздар жетип оң жагына чечилсин деген ару тилегибиз бар. Кадырман теле көрүүчү, бизден алыстабаңыз. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто Рухий мурас конушунун жашоочулары болду. Кийинки коногубуз болсо сиздерге пайдалуу, керектүү конок, андыктан бизден алыстабаңыздар. Рахмат.